Bir жума бою Батыш Австралияда абанын температурасы плюс 39 градустан түшкөн жок. Метеорологтордун айтышынча, келерки жума температура нормадан 6-8ге жогорулайт. Жердин аркы бурчунда күн кайнап жатса, ал эми Европа жакта кыш мезгили ызгаардуу жүрүп жатат. Себеби Атлантикадан чыккан циклон Европа өлкөлөрүнө жаан кар алып келди. Ал Борбораз өлкөлөрүнө да жетип, Кыргызстандан, Тажикстандан, Өзбекстандын жана Түркменстандын чыгышынан орун алды. Бул тууралуу эми кененирээк мен Гүлүм Эркинбек кызы 11 каналында айтып берем. Саламатсыздарбы? Кытайда аба ырайы кескин өзгөрөт. Этникалык кыргыздар жашаган Ак Суу жана Үрүмчү шаарларында бүгүн күн ысып, эртең кар жаа баштайт. Бүгүн Казакстанда турган циклон эртең таркап кетет. Ошентсе да түндүгүндө изин калтырып, эртең Астана шаарында кар кез менен жаап турат. Алматы шаарында күн ачык бойдон калат. Өзбекстандын чыгыш тарабын циклон ээлеп алат. Ошондуктан чыгышта жайгашкан Фергана өрөөнүндө күндүзү кар жаап, кечинде болсо токтойт. Борбор шаары Ташкентте бүгүн жааган кар эртең азаят. Алыс жайгашкан Нукус өрөөнүндө аба ырайы өзгөрбөй, бүгүн да күн ачык бойдон калат. Каспий деңизине жакын турган Түркменстанда аба ырайы өзгөрүп турат. Дашогузда бүгүн күн чайыттай ачылса, эртең да ошол бойдон сакталат. Бирок Борбор шаары Ашхабадта бүгүн жааган кар эртең токтоп, күндүн бети көрүнө баштайт. Циклон Тажикстандын бүт аймактарын ээлеп алды. Ал эртең түштөн кийин таркап баштайт. Ошондуктан Душанбе шаарында, Хорок өрөөнүндө жана Ходжент шаарында кар жаашы түштөн кийин азаят. Кыргызстанда түнкүсүн көпчүлүк аймактарда, күндүз айрым жерлерде кар жаашы күтүлөт. 12 февралда жаан-чачын күтүлбөйт. Жолдор тайгак болот. Түндүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетиши ыктымал. Ал Сыкөл акваториясында 19-24 метрге чейин жетет. Сиздер Кыргызстан жана ага кошуна өлкөлөрдөгү аба ырайы менен тааныштыңыздар. Кандай гана аба ырайы болбосун, 11 канал сиздерге булутсуз маанай каалап өз ишин улантат. Көрүшкөнчө.